Госипотека бизде иштеп атат. Муну 14%дан 4%га чейин түшүргөнбүз. 10 жылдан 20-25 жылга чейин узартып койгонбуз. Быйыл бир 2000 үй бүлөгө жакын кишиге эме бердик, үйлөрдү бердик. Кудай буйрса эмдиги жылы мындан да көп бергенге аракет кылабыз. Бишкек шаарында мамлекет тарабынан ипотекалык негизде бериле турган турак жайлардын курулуш иши башталды. Ордо калаада 1500 батирлүү көп кабаттуу үйлөр салынууда. Учурда котлованы казылып, бетондоо иштери жүрүүдө. Батирлер кийинки жылдын июнь-июлунда мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу тапшырылат. Пайыз менен 20-25 жылдык мөөнөткө берилет. Президент Садыр Жапаров элдик курултайда турак жай тартыштыгы маселесин чечүү максатында ар бир райондун борборунда 32 шаар жана 7 областта жер тилкелери бөлүнүп жатканын билдирген. Мамлекет энергетикалык кубаттуулугун арттырууда активдүү иш алып барууда. Кыргызстанда чакан ГЭСтерди курууга мамлекет тарабынан шарттар түзүлүп, долбоорлор ишке аша баштады. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бул тармакка көңүл буруп, инвесторлорго жеңилдиктер берилгенин курултайда дагы белгиледи. Кичи ГЭСтерди болсо каалаган инвестор, чет өлкөлүкпү, биздин өзүбүздүнбү, мына биз жол ачып бергенбиз, азыр куруп атат. 50ге жакын кичи ГЭС курулуп атат. Ички инвесторлор тарабынан курулган чакан ГЭСтердин электр энергиясын мамлекет сатып алат. Таласта 25 мегаватт Баласаруу ГЭСи курулууда. Нарында 100 мегаватт кубаттуулуктагы Куланак ГЭСин куруу иштери кызуу жүрүүдө. Ат башы КЭСи реконструкцияланып жатат. Анын кубаттуулугу 5,6 мегаватт жогорулайт. Токтогул ГЭСинин бир агрегаты реконструкцияланып 60 мегаватт кошулду. Учурда сыноодон өтүүдө. Дагы 3 агрегат жылына бирден реконструкция болот. Жалпы 240 мегаватт кубаттуулук кошулат. 3 коргон ГЭСи дагы реконструкцияланып, кошумча 40 мегаватт кошулат. Камбараты 2 ГЭСин курууга конкурс жарыяланды. Анын кубаттуулугу 150 мегаватт болот. Камбарата 1 ГЭСин курууга даярдык иштери, жол, көпүрө салуу, электр линияларын тартуу, куруу аянтчалары даярдалууда. Анын кубаттуулугу 1800 мегаватт. 2022 жылы бажы төлөмдөрүн чогултуу пландан ашык аткарылды. 2022 жылдын 12 айында бажы кызматы 74 миллиард 300 миллион сом өлчөмүндө бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүн камсыз кылды. Бул белгиленген пландан 604 миллион 800 миң сомго көп. Былтыркы жылы бажы кызматы 74 миллиард 300 миллион сом өлчөмүндө бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүн камсыздаса, бул 2021 жылдагыга салыштырмалуу 27 миллиард 400 миллион сомго көп болуп, өсүү темпи 158,5%ды түздү. Акыркы 6 жылдагы бажы төлөмдөрүнүн көрсөткүчтөрүнө дагы көңүл бурабыз. 2017 жылы 34 миллиард 200 миллион сом чогултулган. 2018 жылы 39 миллиард 800 миллион сом чогултулган. 2019 жылы 43 миллиард 300 миллион сом чогултулган. 2020 жылы 28 миллиард 900 миллион сом чогултулган. 2021 жылы 46 миллиард 900 миллион сом чогултулган. 2022 жылы бажы кызматы 74 миллиард 300 миллион сом чогултту. Бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүнүн мындай көрсөткүчү Кыргыз Республикасынын бажы кызматынын тарыхында биринчи жолу байкалууда жана бүтүндөй бажы кызматынын ишинин сапатынын жакшырганынан кабар берет. Электр жарыгы 23 тыйынга кымбаттоо күтүлүп жатат. Ал эч кандай чөнтөккө күч келтирбейт. 1 киловатт электр энергиясынын баасы учурда 77 тыйын. 1 сом болгон учурда деле кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу өтө арзан. Мамлекет кымбаттатып, элдин чөнтөгүн кагып алайын деп жаткан жери жок. Кошумча түшкөн каражатка жаңы ГЭСтерди курууну, энергетикалык коопсуздукка жумшоо, трансформаторлорду жаңылоого жумшайт. Быйыл Токтогул ГЭСинин бир агрегаты реконструкция болуп, кошумча 60 мегаватт кубаттуулук кошулду. Жыл сайын калган агрегаты реконструкция болуп, жалпы кошумча 240 мегаватт кубаттуулук кошулат. Таласта кубаттуулугу 25 мегаватт болгон жаңы Баласаруу ГЭСинин курулушу бүткөнү калды. Нарында 100 мегаватт Куланак ГЭСи курулууда. Салыштырып айтканда, эс алууга, жаман көрүнүштөргө деле акча коротобуз. Маселен, бир бөтөлкө арак бир ай колдонгон светтин баасынан кымбат же ага барабар. Аны кейбей, мамлекетти сөкпөй эле ичип коюп жатышпайбы?
Аракка табылган акча мамлекетибиздин энергетикалык кубаттуулугун бекемдөөгө жумшалып жатканда нааразы болбой эле койсок болот.